Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil murselin. Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahabetihi ve men tebi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Amma ba'du. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Урматтуу көрүүчүлөр, биз араб тили сабактарын улантабыз. Биздин окуп жаткан китебибиз мына бул Дурусул лугатил арабияти ли гайрин натикина биха деген китеп. Китептин жазуучусу доктор Фа Абдурахим. Фа Абдурахим деген киши жазган. Биз болсо улантабыз. 9-сабагына келип жеткенбиз. Ад-дарсу тасиу деген 9-сабак. Биз бул сабактын текстин окудук өткөн сабакта. Бул наат жөнүндө болгон. Наат деген өзүнүн алдыңкы ысымды ээрчип, анын сыпатын билдирет. Азыр болсо ушул сабактын көнүгүүлөрүн иштейбиз. Бисмиллахи. Тамарину көнүгүүлөр. Биринчи икра вактуб, оку жана жаз. Анда баштайбыз, окуйбуз жана жазабыз. Биринчи Мухаммадун толибун кадимун. Бул жерде бардык эле сүйлөмдөр жумлатун исмияга кирет экен, ысым менен башталган сүйлөмдөр. Демек ал сүйлөм эки түркүктөн куралат, муптада жана хабардан. Бул жерде Мухаммадун муптада, толибун хабар. Мухаммад толиб, кадимун деген наат, же болбосо сыфа. Толибтин сыфаты эмне? Кандай толиб? Кандай окуучу? Кадимун эски окуучу, Мухаммад эски окуучу. Азалика ар-раджулу мударрисун жадидун. Азалика ар-раджулу мударрисун жадидун. Залика ар-раджулу дейт. Тигил киши мударрисун жадидун, жаңы мугалимби. Тигил киши жаңы мугалимби дейт. Бул жерде наат эмне? Жадидун. Тигил киши мугалимби деп эле коет да, мударрис болсо. Ошо мударристин сыпатын беребиз. Мударрисун жадидун, тигил киши жаңы мугалимби. Ла жок, хуа табибун жадидун. Жок, ал эмне дейт? Табибун жадидун, жаңы дарыгер дейт. Үчүнчү, хаза дарсун сахлун. Хаза дарсун сахлун. Бул жеңил сабак дейт. Бул сахил сөзү наат. Сүйлөмдүн негизги түркүктөрү бул муптада хабар. Хаза муптада, дарсун хабар. Бул сабак. Сүйлөм бүттү. Бирок бул сүйлөмдүн дагы маанисин күчөтөт да. Кандай сабак? Хаза дарсун сахлун, жеңил сабак. Төртүнчү, Аббасун тажирун шахирун. Аббас муптада, тажир хабар. Аббас содагер дейт. Кандай содагер? Шахирун белгилүү. Аббас белгилүү содагер. Аббас атактуу содагер. Үчүнчү, жок, бешинчи, Билалун мухандисун кабирун. Билал дейт. Чоң инженер дейт. Кабир деген чоң. Маниси бул жерде кабир деген бул маниси атактуу белгилүү деген дейли да. Билалун мухандисун кабирун, Билал дейт. Чоң инженер дейт. Бул жерде Билал муптада, мухандис хабар. Кабир десе эмне? Мухандистин сыпаты. Мухандис ман'ут, кабир наат. Ал-инкилизияту лугатун со'батун дейт. Лугатун со'батун. Англисче дейт. Лугатун со'батун, кыйын тил дейт. Англисче кыйын тил. Ал-инкилизияту лугатун со'батун. Берде лугатун ман'ут, со'батун наат. Кандай тил? Со'батун оор тил. Жетинчи, анта раджулун ганиюн. Анта раджулун ганиюн. Сен бай кишисиңби дейт. Анта раджулун болсо эмне болот? Сен кишисиңби болот. Кандай кишисиңби? Кишинин сыпатын беребиз. Ганиюн. Сен бай кишисиңби? Ла ана раджулун факирун. Жок, мен кедей кишимин дейт. Ана раджулун факирун. Кандай киши? Факирун, кедей киши. Раджул сыпатталган, факир десе сыпат. Ал-Кахирату мадинатун кабиратун. Ал-Кахирату деген Каир. Египеттин борбор шаары Ал-Кахира деп аталат арабча. Ал-Кахирату мадинатун кабиратун дейт.
Kair çoğun şahar deydi. Qanday şahar? Kabirotun çoğun şahar. Kabiro sözünü kessek de bot. Süylem oydan kalıveret. El-Kahire Medine. Kair şahar. Qanday şahar? Medinetun kabiratun çoğun şahar. Ente muderrisun kadimun. Sen eski muallimsin bi. Bu yerde muderris men'ut, kadim na'at. Muderris muallim sıfattalgan zat. Kadim dese muallimdin sıfatı. La ana muderrisun cedidun. Yok. Men жаңы muallimmin. Biz ötken sabaklarda yok men muallimmin dep эле өтүп жүргөнбүз да. Азыр болсо 9-сабактан баштап кандай muallim экендигин дагы үйрөнүп жатабыз да туугандар. Yok men эмне дейт? Жаңы muallimmin. Ahamidun talibun kaslanu. Hamid жалкоо окуучу бу. Bu yerде Ahamid talibun болсо Hamid окуучу бу болот. Кандай окуучу экендигин kaslanu. Hamid жалкоо окуучу бу. Эскертүү алиф жана нун менен бүткөн ысымдар танвин жана касыр албайт. Өткөн сабактарда эсиңиздерде болсо өткөнбүз. Женский роддо энчил аттар танвин жана касыр албайт. Мисалы Аишату, Хадижату. Бул дагы ошонун экинчиси. Алиф жана нун менен бүткөн ысымдар танвин жана касыр албайт. Ошондуктан каслану гана болот. La Hamid жалкоо окуучу бу. La huwa talibun mujtahidun. Жок, ал аракетчил окуучу дейт. Кандай окуучу? Mujtahidun. Talibun mujtahidun. Аракетчил окуучу. Talibun сыпатталган зат, mujtahidun десе анын сыпаты. Кийинки көнүгү ضع في الفراغ في الجمل الآتية نعتا مناسبا. Келерки сүйлөмдөрдүн бош жайларына ылайык келген наатты кой дейт. Наат коебуз туугандар. Сыпатын коебуз. Бу жерде сыпатталган нерсе бар, толибатун. Ошонун сыпатын беребиз, кандай окуучу экенин. Хадижату толибатун дейт. Муптада жана хабардан сүйлөм куралды. Хадижа окуучу. Кандай окуучу? Эми бул жагына ошосун жазабыз. Мисалы Хадижату толибатун мujtahidатун. Мujtahidатун. Толибатун женский род, мujtahidатун деп алга да тамарып да кошобуз. 4 нерсе дээрчит туугандар. Хадижа дейт. Аракетчил окуучу. Холидун тажирун дейт. Халид содагер. Сүйлөм бүттү. Бирок биз бул кандай содагер экендигин бунун сыпатын айтышыбыз керек. Халидун тажирун мисалы берге шахирун сөзүн жазсак да болот. Шахирун. Халидун тажирун шахирун. Халид атактуу содагер. Үчүнчү ал-арабияту лугатун дейт. Арабча тил дейт. Арабча тил дейт да. Бул арабча деген муптада, лугатун тил. Кандай тил? Лугатун мисалы лугатун сахлатун. Арабча дейт. Кандай тил? Лугатун сахлатун, жеңил тил. Лугатун сыпатталган, сахлатун десе анын сыпаты. 4-үнчү ал-усфуру тоирун. Таранчы канаттуу дейт. Таранчы канаттуу. Кандай канаттуу? Берге сыпатын алып келебиз. Тоирун канаттуунун сыпатын. Ал-усфуру тоирун согирун. Таранчы кичинекей канаттуу. Ат-туффаху факихатун. Алма мөмө дейт. Сүйлөм бүттү. Алма бул мөмө. Демек кандай мөмө? Ат-туффаху факихатун лазизатун. Алма даамдуу мөмө. Лазизатун. Факихатун лазизатун. Тамарбута. Женский род, мужской род дээрчейт. Ана мударрисун дейт. Мен мугалиммин. Сүйлөм бүттү. Эми мударрис, мугалим сөзүнө биз сыпат бериш керек. Кандай мугалиммин? Мен мугалиммин. Мисалы ана мударрисун жадидун. Мен жаңы мугалиммин.
Keyingisi Muhammadun tabibun. Muhammad darıger deydi. Muhammad mubtada, tabib habar. Süйлөмдүн эки түркүгү табылды. Демек бул süйлөмдө аталат. Эми бизге керек кандай дарыгер Мухаммад? Мухаммадун табибун. Мисалы кандай деп жазсак болот? Табибун. Мисалы буга деле атактуу сөзүн жазсак болот. Мисалы башка да жазсак болот, өзүбүз каалагандай кылып билген сөздөрдөн, сыпаттардан. Мухаммадун табибун шахирун. Мухаммад атактуу дарыгер. Al-İnkiliziyatu lugatun. Al-İnkiliziyatu lugatun. Anglizce deydi. Lugatun emne deyiz? Lugatun kандай misалы? Sahlatun kimge жеңил, kimge оор болушу мүмкүн. Бирок китепте су'батун оор тил деп жазган экен, ошо китепке эрчи эле биз жазып берели. Al-İnkiliziyatu lugatun su'batun. Anglizce оор тил deydi. Ente talibun. Sen okuçusun bu. Süylem büttü. Эми окуучу деген сөзгө сыпат беришибиз керек. Ente talibun. Мисалы mujtahidun. Ente talibun mujtahidun. Sen аракетчил окуучусуң bu. Жообун десе ар ким өзү берет. Akırkısı El-Kahiratu Medinatun. El-Kahiratu Medinatun. Kahira şar deydi. Kanday şar? Medinatun misalı Medinatun kabirun boloğu, rotun boloğu. Бұл жер тамарбута жазылат. Анткени Madina sözü женский род. Medinatun kabirotun. Кайыр чоң шаар. Кийинки könügü dese mından da kızıktı. Da fil mekani el khali fil cümelil atiyeti men'uten münasiben. Süylömdörde boş jaylarga deydi. Men'ut koy deydi. Bir de üstünküde na'at sıfatты koyduk. Bul da bolso men'ut sıfattалган zatты koyabыз da. Mına sıfattары бар. Жеңил, сахлатун, бай, гонiyum. Эми биз sıfattалган zatты koyuşubuz gerek de. Men'ut alıp kelişibиz gerek. El-Arabiyatu. El-Arabiyatu deydi. Arapça sahlatun жеңил deydi. Bunday desek de özü süylöm bolup kalaverет. Arapça жеңил депчи. Бирок биз бул жерге sıfat birinci Arap, bir de хоbar жок да туугандар. Биринчилери муптада, экинчи биз хоbar алып келишибиз керек. El-Arabiyatu deydi. Arapça эмне? Arapça lugotun. Arapça lugotun. Arapça til, kандай til? Sahlatun. Мына биз сыпатталган затты алып келдик. Тил деген. Арапча жеңил тил. Лугатун сахлатун. Ана мен. Эми бул муптада бизге хабар керек. Мен, сен кимсиң? Ана мисалы толибун. Ана толибун. Men окуучумун. Кандай окуучусуң? Мен ана толибун кадимун. Мен эски окуучумун. Аммарун дейт. Аммар бизге хабар алып келишибиз керек. Аммарга эмне болду? Аммар бай дейт да. Бул жерде бай деген бул сүйлөмдүн хабары эмес. Биз азыр биринчи, экинчи түркүгүн хабарды алып келишибиз керек. Аммар эмне болду Аммарга? Аммар мисалы рожул. Аммар киши. Мына бул сыпатталган сыпаты гони. Аммар рожулун гонiyun дейт. Аммар бай киши. Хаза дейт. Муптада. Эми бизге хабар алып келишибиз керек, Ошол хабар сыпатталган зат болот да. Хаза максурун дейт. Эмне сынык? Бул эмне сынык болушу мүмкүн? Хаза мисалы колам десек деле жарашат. Хаза Коламун максурун. Бул калем сынык. Мына биз ман'ут сыпатталган затты алып келдик. Бул сыпаты десе максур ал даяр бар болчу. Бул сынык калем. Файсолун дейт. Бул эркек адамдын аты. Файсолун мисалы ким Файсолун? Эмне болушу мүмкүн? Дарыгер болушу мүмкүн, окуучу, мугалим болушу мүмкүн.
Бирок бул жерде каслан сөзү бар экен, жалкоо. Толип деп, окуучу деп жазсак туурараак болот. Толибун. Файсолун толибун каслану. Файсол жалкоо окуучу. Кийинки көнүгү икра. 4-чү икра оку. Каслану, жавану, атушану, гадбану, мал'ану. Каслану жалкоо, жавану ачка, атушану суусаган адам, суусоочу же болбосо чаңкаган, гадбану ачуулуу, мал'ану толтура же толо. Сүйлөмдөрдөн түшүнөбүз. Ана жавану, мен ачкамын дейт. Жаван деген ачка болчу, мен ачкамын. Ана жавану. Анта жавану, сен ачкасыңбы? Ла ана атошану. Жок, мен суусоочумун дейт. Же болбосо мен суусап жатам деп деле которсок болот. Бирок бул суусап жатам деген этиш эмес да, кыймыл аракет эмес. Суусоочу адам да. Жок, мен суусоочумун дейт. 3-чү лимаза ал-мударрису гадбану л-яума. Маза деген өткөн сабактарда эмнеде өткөнбүз, эмне деген сөз. Ошого ли кирип жатат. Линин үчүн деген мааниси бар болчу туугандар. Демек кошобуз эмнеге үчүндү? Лимаза эмне үчүн? Ал-мударрису гадбану. Мугалим ачуулуу. Эмне үчүн мугалим ачуулуу? Ал-яума деген бүгүн. Ал-яума деген бүгүн. Бүгүнкү күн да. Ал-яума бүгүн. Бул фатха менен келиш керек да. Фатхасы жок дом болсо анда бүгүн болбой калат. Ал-яума деген бүгүн деген сөз. Лимаза ал-мударрису гадбану л-яума. Эмне үчүн мугалим бүгүн ачуулуу дейт. Акыркысы аль-кубу, стакан, мал'ану. Стакан толо дейт. Же болбосо стакан толтура. Бул жерде эскертүү туугандар, ана алиф жана нун менен бүткөн ысымдар бардыгы. Булар бизге айтып жатат, бардыгы танвин жазылып жатат. Танвин албайт да бул. Танвин албайган сөздөр араб тилинде ал-мамнуу минас-сорф деп аталат. Мына ал-мамнуу мина ас-сорфи. Ал-мамнуу минас-сорфи. Танвинден тыйылган деген сөздөр да. Ушундай түшүнүктө сөздөр бар. Ал-мамнуу минас-сорф деген. Же болбосо гойрул мунсариф деген аты бар. Бунун эки аты бар да. Ал-мамнуу минас-сорф деген бул танвинден тыйылган ысымдар деген. Биз буга тиешелүү бирөөнү өткөн сабактарда женский роддо инчил аттар ушу ал-мамнуу минас-сорфко кирет. Танвин жана касраны кабыл албаган сөздөр ал-мамнуу минас-сорф деп аталат. Ошонун экинчиси бүгүн алиф жана нун менен бүткөн ысымдар дагы ал-мамнуу минас-сорфко кирет. Танвин жана касра албайт. Бул жерде болсо жаңы сөздөр. Жаңы сөздөрдү ушул жерден которобуз. Сиздер болсо жазып алыңыздар. Ал-калиматул жадидату жаңы сөздөр. Ал-лугату тил. Шахирун белгилүү. Ал-мадинату шаар. Ат-тоиру канаттуу же болбосо чымчык. Тоир деген түзмө-түз мааниси учуучу деген сөз да, учуучу. Бирок канаттуу түшүндүрүп которгондо. Ал-яума десек бүгүн болот. Ал-яуму деген күн. Ал-яуму деген күн. Ма деп фатха кылсак анда бүгүнкү күндү айтабыз да. Ал-яума бүгүн деген сөз. Каслану танвин албайт, жалкоо деген сөз. Жавану деген танвин албайт, бул дагы ачка. Жавану. Каслану. Андан соң атушану суусоочу. Мал'ану. Бул жерде мындай мат созулат. Мал'ану толо. Гадбану ачуулуу. Усфуру таранчы. Ал-яума деген фатха менен бүгүн деген сөз. Мына сөздөрдү котордук. Ушуларды жазып алыңыздар. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.